Улан Асанбеков мектеп окуучусу. Ал 3 жашынан комузга кызыгып, алгач кыска күйлөрдү үйрөнсө, азыр ал эл аралык конкурстарга барып, Кыргызстандын атын чыгарып келет. Анын бул өнөрүнө салым кошкон Сейтек балдар жана өспүрүмдөр борборунун алдындагы Кыргыз көчү ансамбле. Эң алгачкы, эң биринчи ийгилигим бул 8-9 жашымда болгон. Мэриядан министерстволук деген бир конкурс болгон. Ошондон эң биринчи алган жанакындай орунум бул жана приз Надежда деп үмүт деген алгам да ошондон. Кече жакында эле Маяк деген здравницадан республиканский конкурс болду, достук шаңы деген. Андан биринчи орунду алдым, лауреат первой степени деген. 2016 жылы да алгам ошол эле лауреатты. Бул жылы дагы 2 нам менен алдым. Биринчисинде дуэт Кыргыз көчү ансамбль менен, а экинчиси сольно. Улан өңдү жүздөгөн балдарды 6 жаштан комузга тарбиялаган Кыргыз көчү ансамблынын түзүлгөнүнө 5 жыл болсо дагы, аз убакыттын ичинде көптөгөн ийгиликтерди багындырып, чет өлкөлөрдө комуз үнүн жаңыртып келет. Кенжеден семет эгүүс, ажып айгүүсүн үйрөнүп, бир топ маларды өздөштүрүп калды. Бул могу жерде мана 6 жашынан 1 классты бүтүштү, комуз чертип жүрүшөт. Булар андан балдары бар. Аларна Нурай, Максат, Азарет балдары. Андан алар ойноп жүрүшөт. Алар бир топ такша алып балдарга барып катышып жүрүшөт. Комузга кызыккан балдар үчүн Кыргыз көчү ансамблынын тажрыйбасы абдан көп. Анткени ал балдарды комузду кармоого, күйлөөгө жана анын чертүү ыкмаларын үйрөтүп келет. Ысык көлдө өткөн фестивалда дагы ансамбль катышып, Кыргыздын салкар күйлөрүн жаңыртты. Комуз черткен баланын аң сезими жогорулап, ал күү аркылуу табигатты, турмуштун ош кыйшын жана залкарлар ким экенин айырып биле алат. Күүнүн сыры өзгөчө, ошол үчүн ар бир күүнүн сыры муңу бар дешет устаттар. Андыктан 3 кыл комузу менен таң атырып, күн батырган келечек ээлерине ак жол тилейли. Айбек Асанбек уулу, Азиз Абдулдаев, Айсара Кадырова, Кутмантан көрсөтүүсү.